Саламатсыздарбы? Парламент көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Сиздер шайлаган депутаттар эл кыдырып кандай көйгөйлөрдү чечти. Өткөн аптада талаш тартыш жараткан мыйзам. Булардын баары бүгүнкү чыгарылышта. Адамдын үшүн алган жол кырсык. Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Фронттон келген эле сводка келип атпайбы? Ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мен ичим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. Реформадан такыр нерсе жок. Генералдар алып атат. Ызы-чуу жараткан мыйзам. Мен бүгүн сунуш кылдым. Бүгүн ушул экологдор менен бирге комитеттин мүчөлөрү менен агрардык саясат комитети, отун энергетика комитетинин мүчөлөрү биргеликте көчмө жыйын уштурайды. Мекенден алыс жүргөн боордоштор, эл өкүлдөрү Орусиядагы эмгек мигранттарынын көйгөйлөрүн угуп келди. Документин бузулуп калыптыр деп туруп эле 20 миң 30 миңдин акчасын алып туруп, еще плюс сотко киргизип, сот аркылуу үйгө депортация менен жиберип атат. Таланттуу депутат. Парламентте өлкөдөгү болуп жаткан окуялар кайдыгер калтырбайт. Акыркы күндөрдө адам өмүрүн алып кеткен жол кырсыктарын күн сайын катталып жатканы тынчсыздануу пайда кылды. Жолдогу бир эле автокырсыктан 10 адам өмүрү менен кош айтышты. Бул окуялар коопсуз өлкө долбоорун тез арада ишке ашыруу зарылчылыгынан кабар берүүдө. Жолдордогу кандуу согуш өлкөдө жол апаттарынан 4-5 күндүн ичинде 25 адам мерт кетти. Жол кырсыктарды кыскартуу, жол коопсуздугун сактоо жогорку кеңеште күн тартибиндеги негизги маселе болду. Жол кырсыгынын себеби үч эле себептен. Биринчиси жолдун мыйзамга жооп бербегендиги, экинчиси жолдун көзөмөлдүн жоктугу, үчүнчүсү айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы. Ошондуктан ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги каттоо кызматы отуруп алып бир сунуш бериш керек да. Эми канчага чейин күтө беребиз? Союздун учурунда ушундай 3 адам, 4 адам каза болсо, бюродон карап, жооптуу кызматкерлерге тийиштүү чаралар көрүлчү. Буга чейин деле эл өкүлдөрү жол кырсыктарын азайтуу тууралуу көп маселе көтөрүп, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну безилдеп айтып келген. Бирок келерки жылдын бюджетинен видеокамера орнотууга каражат каралган эмес. Муну кайдыгерлик деп эсептеген эл өкүлү башка оюн зоокко каражат табылып, бирок коопсуз өлкө үчүн акча табылбаганын кескин сындады. 150 миллион сом бизде оюндарга кетип атат. 2 миллиард 900 миллион сом капитальный вложенияга кетип атат. Ошолордун акырындан кессе, мен ойлойм, акча табылат. Социалдык тармактардан да массалык маалымат бүт жерден айтып атышат да, ушу жол кырсыктары боюнча өкмөт кандай иш-чара жүрүп атат деп. Силер тараптан эчтеке жылбагандай болуп атат да ушу жол кырсыктары боюнча. Бир элге же массалык маалыматтарга өзүңөр маалымат берип койсоңор, ушу безопасный город боюнча. 4 күндүн ичинде Кыргызстан деген мамлекет, Кырсыкстан деген мамлекет кайрам калды да. Кызыл күндөрүбүз кыргын күнгө, майрам күндөрүбүз кайра күнгө айланды. Мен түшүнбөйм, мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө каскадерлордун кастингге же шумахерлердин тренинг өтүп жатабы. Килеген 9 миллион калып бар Нью-Йоркто бир жылда жол кырсыгынан 201 адам өлөт. Бизде бир айда 200 адамга чыгып атпайбы? Адам, Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Илгери согуштан келчи. Баланча киши оккушту, түгүнчө киши оккушту деп. Фронттон келген эле сводка келип атпайбы? Ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мен ичим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? Реформадан такыр нерсе жок. Генералдар алып атат. Көп жерлерде жол чийиндери сызылган эмес жана атайын белгилер жок. Бул да жол кырсыктарынын көп катталышын шарттап жатат дейт депутат. Карасак бүгүнкү күндө ушу жолдордо жол белгилери бүгүнкү күндө жок экен. Жоктугунан, жолдун сызыктары жоктугунан мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болуп атат деген ойдо келем да. Себеби дегенде бул жол кырсыктары көпчүлүк учурда Ош-Бишкек жолунда, Бишкек-Нарын жолунда, Бишкек-Көл жолунда, анан биздин аэропорт жолдорунда болуп атат да. Ушул жерде бир байкасаңыздар, ушул жолдо кайсы ылдамдыкта жүрүш керек экен деген жол белгилери жок бүгүнкү күндө.
Жол кырсыктары көбүн эсе айдоочулардын жоопкерсиздигинен болуп жатканын айткан депутаттар авто сүйүүчүлөрдөн кайрадан жол эрежеси боюнча экзамен алуу зарыл деген ойдо. Анткени айдоочулук көлүк кантип берилип жатканы баарына маалым. Ушу болгон кырсыктарды ойлоп туруп, ушундан көп бир мындай ойлонуп, ушундай бир тыянакка келип атам да, бул жеке өзүм оюмчачы. Ушундай пересдача кылыш керекпи депчи. Депутат Таалайбек Масабиров болсо унааларды техникалык кароодон өткөрүү нормасын кайра кийирүү зарылдыгын айтты. Мына чоң автоунаалар кырсык кылып атат. Мына жакында эле ман КАМАЗы эме болуп 10 адам каза болду. Объезднойдон КАМАЗ эме болду. Рабочий городокто дагы бир КАМАЗ 4 машинаны уруп кетти. Бу техосмотрдун эмесин ким жооп берет? Ким текшерет буларды? Кайра кайтарыш керек МВДга. Водители машинада кымчылып калып, кыйкырып тур. Ай, мне всего 21, я хочу жить, вытащите меня, пожалуйста, деп кыйкырып тур. Ошол жерге 50ден ашык машина келип токтолуп туруп, бирөөсү дагы жардам кылган эмес. Ошол машиналардын бирөөсүнө да огнетушитель болгон эмес. Ошентип жол кырсыктарын азайтуу боюнча эл өкүлдөрү ар башка пикирлерин айтууда. Эл аралык мамилелер жылып атат. Муну Өзбекстан менен мамилебиз жылып атат буюрса. Ушуга өкмөт дагы азыр карап, темир жол каттамдарын кайра жандандырып, ошол грузоперевозкаларды темир жол аркылуу ташыса, бир жагынан коопсуздукта сакталат эле, экинчи жагынан теги арзаныракта боло эле дейм да. Ошол бензин, газ, ошол эле мындай чоң габаритный жүктөрдү ошо темир жол менен каттатса жакшы болобу дейм да. Эң башкысы айдоочулар ылдамдыкты көбөйтөрдөн мурда адам баласында унааныкындай запастык бөлүктөрү жок экенин эч качан эсинен чыгарбашы зарыл. Коомчулуктун пикиринде кырсыктын көптүгүнө айдоочулардын шалаакалыгынан сырткары сапаты начар салынган жолдор да себепчи. Өлкөдө 2-3 жылдык кепилдик мөөнөтү менен өтө кыска убакытта автомобиль жолдору курулууда. Өнүккөн өлкөлөрдө эл аралык тажрыйбада кепилдик 20-30 жылга чейин берилет. Жол куручу компания жолдун сапатына жакшы көңүл бурбаса, ал мөөнөтүнө жетпей бузулуп баштаса, өзүнүн эсебинен оңдоп калышы мүмкүн. Мындан башка автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамга кандай өзгөртүүлөр сунушталууда? Кененирээк кийинки материалда. Демилгечи депутаттар жолдорго берилген кепилдиктердин 2-3 жылдык мөөнөтү өтө кыска экендигин эске салып, автомобиль жолдорун курууда подрядчиктердин жоопкерчилигин күчөтүү менен сунушталган мыйзам долбоору аркылуу кепилдик 5 жылга чейин узартыла турганын белгиледи. Биз 5 жыл деп мөөнөтүн белгиледик, бул 5 жыл керек болсо 5 жыл да аз. Мына алыска карабайлы Кытайда 25-30 жыл жолдун кепилдиги. Ушул эле биздин мына тоонун ар жагында Кызыл Суу район областчасы жайгашкан. Кызыл Суу менен биздин Кыргызстандын жер кыртышы бирдей эле. Айырмасы жок, бир аз айырмасы. Эмне үчүн алар 25 жыл кепилдик берет, бизге 1 жыл кепилдик берет? Эл аралык тажрыйбада дагы ушундай. Маселен, Россия, Кытай, Финляндия сындуу кепилдик мөөнөтүн 25-30 жылга чейин койгон өлкөлөр бар. Жол куруучу компания жолдун сапатына жакшы көңүл буруп, ал ушул мөөнөт аралыгында бузула баштаса, өзүнүн эсебинен оңдоого тийиш. Эми могу мыйзам жөндөн жөн жазылган эмес, туурабы? Мыйзам долбоору. Бул депутаттардын демилгеси айласы кеткенинен ушундай демилге көтөрүп атат. Себеби жолдун сапаты өтө начар болуп атат. Аябай нарекания көп болуп атат. Элден дагы бардыгынан да нарекания көп. Коррупционный схемалар көп. Жолдун сапатын көрүп атабыз. Ошон үчүн депутаттар мындай мыйзам долбоорун киргизишип атат. Мен ушул мыйзам долбоорун толугу менен колдойм. Себеби гарантийный срогун ушундай хотя бы так 5 жыл кылбаса, силер сапатына жооп бербейсиңер. Ал эми транспорт жана жол министринин орун басары Азимкан Жусупалиев жолдун кепилдик мөөнөтүн узартууга каршы пикирин билдирди. Анын айтымында өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү да эске алынууга тийиш. Эгерде кепилдик мөөнөтү узартылса, жолдун курулушу 10% чейин кымбаттап, инвесторлордун саны азайып кетиши мүмкүн. Гарантиялык мөөнөт узартканда банкалык гарантиялын мөөнөттөр, дефекттер жоюу мөөнөттөрүн да көбөйтүш керек. Бундайда багы биз азыр өлкөбүздө өзүбүздүн компаниялар дагы бутуна тургузган аракет кылып турганда, майдарак компаниялар мындай ири компанияларга таңдаша албай калышат. Башка өлкөлөрдөн грант же насыя түрүндө алынган акча каражаттарынын көпчүлүк бөлүгү жол курууга сарпталат. Бирок натыйжасыз болууда. Себеби жаңыдан курулган жолдор кайрадан эле оңдоп түзөөгө дуушар болууда.
Ошондуктан кредитный акчага жол салынып аткандан кийин жакшылап сапаттуу салыш керек ал жолдор. Макул 5 жыл болсун гарантийный срок. Мына айтып атпайбызбы, Финляндияда 5 жыл деп. Бизде дагы 5 жыл болсо гарантийный срок ошол эң жакшы болот. Ошого кичине мындай ориентир алсаңыз. Эл өкүлүнүн мындай пикирин кесиптеши Рыскелди Момбеков дагы кубаттайт. Анын айтымында мыйзам ишке ашып калса, ар кандай кымтыкей жосундар азаят. Атамекендик өндүрүүчүлөр салган жолдор 10 жыл, 20 жыл. СССРдин убагында салган жолдор 40 жылга жетип атат. А эмне үчүн Кытайлык салган жолдор 2 жылда тамтыгы чыгып калат. Арзан битумдап келишет. Жана лабораториясы жок деп атасыңар. Эгер 5 жылдык кепилдик кылсак, битумду кымбатыраак алып келет, кепилдикти мойнуна алат. Эч нерсе чыкпайт. Чычканды мурду канабайт. Болгону силер аткаттан кургаласыңар. Аткаттан. Анан ошону шылтоо кылып, бүгүн 3 жылга деп атасыңар. Өзгөчө тез бузулган жолдор шаар ичинде байкалат. Алардын негизги себептеринин бири оор жүк ташуучу унаалар болууда. Сиздер сунуш киргизсеңиздер болбойбу? Өкмөткө, жогорку кеңешке шаардын ичинде тартипке салайлы деп. Же шаардын жолу силерге кызыктырбайбы? Негизи эле ушул хоболорду мындай трассага, ушул асфальт жолдорго, жаңы салынган жолдорго чыкканда запреттерди коюш керек да. Бул карьерный иштей турган машинелерде, спец машиналар. Шаардын ичи бул эми жолдор баягы министрликтин карамагына карабайт. Эми баягы эгерде сырттан груженный баягы биздин посттор бар жерден андай шара кире турган болсо сөзсүз чара колдонулат. Ал эми практикада бар эми карьерлерден баягы шаарга кирип кеткен. Эми бул азыр баягы мындай посттордун санын баягы көбөйткөнгө бизде баягы мүмкүнчүлүк жок болуп турат. Белгилей кетсек, жол тармагы Кыргыз Республикасындагы жүк ташуулардын 96%, жана жүргүнчүлөрдү ташуулардын 98%-ын камсыз кылат. Кыргызстандагы жол тармагынын жалпы узундугу 34 000 чакырымды түзөт. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору ызы-чуу жаратты. Депутаттар мөңгүлөрдү талкалоого уруксат берүүдө деген нааразылык акциялары дагы өткөрүлдү. Бул канчалык жөндү? Мыйзамдын максаты кандай? Ушул өңдүү суроолорду кесиптешим Ибраим Нуракун уулу депутат Мирлан Бакиров менен болгон маектешүүсүндө узатты. Аталган мыйзам долбоору өкмөт тарабынан сунушталган 2015-жылы 5-чакырылыш учурунда. Ал мезгилде өкмөт биринчи редакциясы менен ушу бүт ал жерде стратегиялык объектилерди кандайдыр бир кен казууга же бюджет толтурууга салым кошо турган ишканаларга кандайдыр бир тоскоолдуктар болгон болсо өкмөттүн чечими менен ошол мөңгүлөрдү алууга уруксат берилет деген норма киргизилген. Жогорку кеңеш тескерисинче ошонго карамаганча каршы туруп 5-чакырылышта депутаттар менен талкуулап редакциялык мүнөздө өзгөртүү киргизилген. Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө гана таасир этиши мүмкүн деп. Бирок экинчи окууда кабыл алуу менен ошол менен өкмөт дагы токтоп калды. Мына жакынкы күнү 3-чү окууга киргизилди комитетке. Ал жерде негиз катары эмнени айтып атат? Жогорку кеңештин токтому бар. Жогорку кеңеш токтомунда ушу үзгүлтүксүз кумтөрдүн ишин жүргүзүү боюнча пункт киргизилген экен. Ал жерде так жазылып турат. Инфраструктуралык түзүмүнө доо кетирбестен кумтөрдүн ишин жүргүзүүнү үзгүлтүксүз улантсын деген. Жогорку соттун чечими бар деп атат. Мындайча айтканда, парламент мүмкүн болушунча эл өкүлүнөн түзүлгөн депутаттар ушул жерде өзүнүн үнүн айтып жатат. Бул маселе парламентке чыккандан кийин жалпы жыйында добуш берүү менен чечилет. Же болбосо кайра экинчи окуу режимине өтүү менен кайра талкуу алынышы мүмкүн. Мына суу кодексине өзгөртүүлөр кабыл алынып калса эмне болот? Эгерде бүгүнкү редакция менен кабыл алынып калган болсо, анда Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнөн башка ал жерде Юго-Западный, Петров мөңгүлөрү бар. Мына ошол мөңгүлөргө болгон таасир таптакыр мындай токтолот. Аларга максималдык түрдө тийилбесин деген норма кабыл алынып атат. Ал эми бүгүнкү Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнүн акыбалы боюнча вице-премьер-министр Мырза Зилалиев Дүйшөн Текшербеков айтып атат. 3-2 мөңгү бүгүнкү күндө жок. Мүмкүн андан да көп мөңгүлөр жок. Себеби биз баягы коопсуздукту алдын алуу максатында, ошол жумушту токтотпоо максатында мөңгүнү бир жерден экинчи жака жылдырып атабыз деп. Өкмөт дагы мындай адвокат боло бербей,
реалдуу конкреттүү маселени айтыш керек да. Коопсуздук бар, ал эгерде жыла турган болсо, ошо Давыдов жана Лысый ушу карьерди басат жана ошол жердеги лагерди басат. Экономикага кандай таасир берет? Эгерде кумтөр токтосо, мынча каражат бюджетке түшпөй калат. Мына ушундай негиздеп алып келсе, мен ойлойм талаш тартыш менен мындай бир реалдуу чекит коюлат. Мен бүгүн сунуш кылдым. Бүгүн ушул экологдор менен бирге, комитеттин мүчөлөрү менен, аграрлык саясат комитети, отун энергетика комитетинин мүчөлөрүн биргеликте көчмө жыйын уюштурайлы. Кумтөргө барып реалдуу ушул ледникти дагы, теги Лысый леднигин, теги Давыдов мөңгүсүнүн акыбалын көрөйлү. Анын жандагы мөңгүлөрдүн акыбалы кандай? Мына ошону көрүп келгенден кийин анан добуш менен кабыл алсак туура болот деген ойдомун. Ушул 2 мөңгүнү дагы сактап калуу, калган ошол 20% деп атышат. Ошону дагы сактап калууга чараларды көрүү керек деп эсептейсизби? Албетте 20% болобу, 5% болобу, канча пайыз болсо дагы калган мөңгүлөрдү сактап калуу бул атуулдук дагы, мамлекеттик дагы эң парыз жана милдет болуш керек. Ошондуктан биз барып ошол реалдуу кырдаалды көрөлү деген ошондон. Жогорку кеңеште Казакстандын 100 миллион доллар техникалык жардамдан баш тартуу демилгеси колдоо тапты. Парламент Кыргыз өкмөтү менен Казакстан өкмөтүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндөгү макулдашуу, техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу протоколду денонсациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Өкмөт өкүлүнүн билдиришинче, Казак-Кыргыз биргелешкен инвестициялык фондун түзүү демилгеси 2007 жылы эле башталган. Бирок кандайдыр бир себептерден улам аны түзүү иши кийинкиге жылдырылып келген. Келишимге ылайык Казакстан 2014 жылы ЯЭП алкагындагы жол картасын жүзөгө ашыруу үчүн 100 миллион доллар өлчөмдө жардам бөлмөк. Бул каражат мамлекеттин бажы объекттерин жакшыртуу, ветеринардык лабораторияларды куруу сындуу өтө маанилүү долбоорлор үчүн жумшалмак. Ал эми экономика министри Артем Новиков кошумча каражат булактары изделип, келерки жылдын бюджетине киргизиле турганын айтты. Аскерде кызмат өтөгөндөргө жогорку окуу жайларга өтүүгө артыкчылык берүү сунушталууда. Палатанын кароосунда мыйзам долбоору боюнча эл өкүлдөрү арасында бир катар ача пикирлер пайда болду. Анткени азыркы учурда аскерде кызмат өтүүнү каалаган жарандардын катары арбыган, бирок орун жок. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриент 1 жыл ичинде окуу жайга тапшыруусу кажет. Эгер бул мөөнөт өтүп кетсе, ЖРТнын жыйынтыгы жараксыз деп эсептелинет. Ал эми аскерге кызмат өтөөгө кеткендерге кийин окууга тапшырууда кыйынчылыктар болууда. Ошондуктан демилгечилер кызмат өтөгөндөрдүн тестинин жыйынтыгын 2 жылга узартууну сунуштоодо. Кызматын өтөп бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын кесиптик жана жогорку окуу жайларын өтөөдө артыкчылык укугуна ээ. Экинчиси, мөөнөттүк аскер кызматкердин аскерге чейинки тапшырган жалпы республикалык тестилөөнүн натыйжасы 2 жылга жарактуу деген. Ушунун негизинде мыйзам долбоорун колдоп берип коюңуздар суранабыз. Депутаттар арасында мыйзам долбооруна каршы пикир айткандар да болду. Депутат Ирина Карамушкина балдарды аскерге барууга ынандыруу үчүн мындай артыкчылыктарды берүүнүн кийинки кесепеттери тийбейби деп сурады. Потом какие-то сюрпризы, подарки, машины, может быть, неочередные квартиры, лишь бы уговаривать их потом в дальнейшем. То есть, я поняла так. Баш мыйзам боюнча мекенди коргоо ар бир жарандын ыйык милдет эмеспи? Эми балдарды аскерге барууга көндүрүү үчүн эле ар түрдүү артыкчылыктарды берип отурсак, бул нерсе прецедент болуп калбайбы? Кийин алардын дохун көтөрүш үчүн уна, андан кийин кезексиз турак жай берип жүрбөйбүзбү? Башкалардын укуктары бузулбайбы? Делать им какие-то бонусы, чтобы уговаривать служить и выполнить свой святой долг перед Родиной. Буга жооп катары мыйзам долбоорунун авторлошу. Депутат Жанар Акаев айрым өлкөлөрдө аскерге баргандардын окуу келишимин дагы мамлекет төлөп берет деди. Айрым коллегаларыбыз ушул айрым ата мекенди коргогону мындай жигиттер мындай милдет кылышпасын дегендей дагы мааниде бул жерде тилекке каршы сөздөр айтылып кетти. Андай болбош керек эми негизичи. Биз аскерге барган жигиттерди билим алуусуна дагы шарт түзүшүбүз керек. Бизге бир канча жаштар, жигиттер келип кайрылды. Алар ошол тест тапшыргандан кийин окууну бүтүп барып, кайра келип мындай университетке тапшырайын десе, ошол аскерде убактысы өтүп кеткенине байланыштуу кайра эмки жылды күтүшкө туура келип калган учурлар көп болуптур да. Талкууда белгилүү болгондой аскерге жарактуулардын 5% гана кызмат өтөйт. Депутат Назаров бул ойлондура турган олуттуу маселе экенин айтты. 5% аскер кызматын өтөсө, бүгүнкү күндө аскерге барабыз дегендер очередь болуп тизилип турушат. Акча берип атышат аскерге баралы деп.
мен аскер кызматын өтөйм деп. Биздин 95% аскерге жарактуу балдарыбыз сыртта калып калууда. Бул жеңилдиктен ошо 95% балдар колдоно албайт. Бул жерде башка жагында да бир маселе бар. Мамлекеттикке коркунучтуу болуп атат. Ошол жагынан ойлонушубуз керек. Мамлекеттин коргоо мүмкүнчүлүгү төмөндөп атат. Биздин аскерге жарактуу балдарыбыз курал кармаганды, автоматты кантип кармаганды билбейт. Маалым болгондой азыркы учурда аскердик билетсиз мамлекеттик кызматка кабыл алынбайт. Учурда өлкөдө армияга барууну каалагандардын саны өсүп, бирок орун чектелип калганы, аскер комиссариаттарында паракурчулуктун жаңы түрүн пайда кылган жокпу деген суроо берилди. Желающийлер көп, бирок анын баарын ала албайт. Ооба, нарядка түшпөй калгандар бар. Себеби дегенде, могу Казакстанда законго госслужбага кызматка киргенге сөзсүз түрдө армияга кызмат кылгандарды гана кабыл алабыз дегенден кийин, мурда мисалы армияга барбаган үчүн взятка берген болсо, кийин ошол мен армияга барган үчүн взятка берип калышканда. Альтернативдик кызмат үчүн 18 айга 18 000 сом гана төлөнөт. Эл өкүлдөрү ал төлөмдү дагы жогорулатуу сунушун айтты. Добуш берүүдө аскер кызматкеринин статусу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Парламентарийлер администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын карады. Талкууда эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун демилгелөөнүн канчалык зарылчылыгы бар экенин белгилешти. Ошону менен катар спирт өндүрүү менен алкоголдук продукция өндүрүү маселелерин эки башка бөлүү керектигин белгилешти. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоорунун демилгеленишинин зарылчылыгы, анын так даана максаттары боюнча толук маалымат берилиши керектиги айтылып, аталган маселени министрлердин өздөрүнүн катышуусунда талкууламай болушту. Мыйзам долбоорун кароо кийинки жыйынга калтырылды. Жума ичинде парламент атмосфералык абаны коргоо, экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү туурасындагы мыйзам долбоорун биринчи окууда талкууга алды. Депутаттардын айтканына караганда, курчап турган чөйрөнү коргоо, дем алып жаткан абанын тазалыгын сактоо багытында орчундуу көйгөйлөр бар. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору экологиялык абалды жакшыртууга кандай салым кошот? Кененирээк кийинки материалда. Чынын айтканда дүйнөдөгү экологиялык кырдаал Кыргызстандыгыга өтүшү мүмкүн эмес. Анткени иштөө мөөнөтү эбак аяктаган автоунаалардын жылдан жылга көбөйүп баратканы, айрыкча кен байлыктарын иштеткен ири ишканалар, морунан кара түтүн булаткан жылуулук станциялары, тоо болуп жаткан таштандылар Кыргызстанда да экологиялык абаланча жакшы эмес экендигинен кабар берет. Кара Балта шаарындагы Жунда заводунан нормасынан түтүн ашыкча чыгып атат дейт, химиялык заттар. Түн ичинде дейт 12ден кийин абдан сасык мүмкүн болбогон жыттар чыгып атат дейт. Ошо кандай чараларды көрүп атат? Кантип текшерип атасыңар ошонун нормасын? Арыздар, даттануулар келип түшкөндө биз экологиялык техникалык инспекцияга биздин ошо мониторинг жүргүзүүчү лабораториябызды кошуп берип, ар дайым ушу жумушту алып барып атабыз. Биз ошо маалымат түшүшү менен барганда ошол убакта пока көрсөтүлө элек жанагындай выбростарды. Эгер түн ичинде болсо биз түн ичинде барганга даярбыз. Кыргызстанга чоңу да кичинеси да, жаңысы эскиси да ташылып келе берген дөңгөлөктөрдү кантип жок кылуу чоң проблемага айланып калды. Пластмассаларды бүт өлкөлөрдө бар, Кыргызстанда жок да бул боюнча. Утилизация боюнча эмне иш-чараларды алып барып атасыңар? Мынасыгата да бар, балыкчыда бар, 3 завод бар да. Ошо 3 завод азырынча иштеп атат, бирок биз ошол эле убакта сунуштарды убагында киргизгенбиз. Эгерде биз Кыргызстанга бул дөңгөлөктөрдү жаңы дөңгөлөктү киргизгенде, ошонун баасына жана утилизациясын кошуп коюш керек деп. Ошондо мен ойлойм, баягы жеке ишкерлердин баягы кызыкчылыгы пайда болот деп. Мыйзам долбоорунда кандайдыр ишкана куруш керек болсо, экологиялык негиздемени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берүүгө тийиш деген жери бар экен. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз корутундуларын жана макулдашуу документтеринин көчүрмөлөрү тиркелсин деп атасыздар. Урматтуу депутаттар, эгерде мисалы үчүн мен ишкер болсом, бир жерге айылга барып туруп бир жаңы завод кура турган болсом, айыл өкмөтү менен тил табыша албасам, ал мага мамлекеттик экологиянын экспертизанын терс корутундусун жазып берет дагы, мен ишим токтойт. Кыргызстанга Россия менен Казакстан эбак эле колдонбой калган сапаты төмөн бензин ташылып келет. Демек, мындай бензиндин колдонулушу кооптуу. В России с 2016 года не ниже класса 5 никто не использует бензин и дизтопливо. В Казахстане с 2018 года, а наши, когда вступали в таможенный союз, написали, что с 2022 года только мы перейдем на топливо экологического класса 5.
Евразия экономикалык бирлигине кошулуп жатканда бизге ушул эле бензин боло берет деп макулдугун бергендер жоопко тартылабы же улам бирибиз кылгылыкты кылып кылжип менен бууп коюп эле кылтыйып отура беребизби дешти депутаттар. Ал эми таштандыларды кайра иштетүү маселеси ондогон жылдардан бери чечилбей келе жаткан көйгөй. Переработка боюнча, мусор боюнча. Может, кичинекей шаарларга, мисалы үчүн, Нарын, Каракол, ошолорго бир алып берип переработка боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой мына Сыкөлдө Боз Терде бир маселе көтөрүлгөн. Ошол жерден дагы азыр проект иштеп атат. Ошонун дагы азыр проекттин документациясын даярдоо үчүн биз каражатты бөлүп беребиз. Бишкектин абасынын таза же булганыч болушу Бишкек жылуулук электр борборунан түстөн-түз көз каранды. Качанда болсо кара түтүн булутта айланып чыгып турган бул жайды реконструкциялоонун натыйжасы Бишкектин экологиялык абалына залалын тийгизген жокпу? Сай суагында салынган трубалардан дагы эки эсе болсо да бир топ баягы кыска болуп турат. Ошолордун Бишкек шаарына экологиясына келтирилген зыяны мен ойлойм өтө чоң, эбегейсиз болот. Ал жана 12 метр кыскартылганы чын болсо, анда чара көрүш керек. Мына ошондо дагы атмосферанын бузуусу болуп атат. Түтүнгө байланыштуу терс маанисинде ыр жасылган эч кимдин делесинде болбосо керек. Түтүн эми минтип негизги экологиялык проблемага айланганы ырда жазыла баштады. Өф түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса, чубай тарттан көп түтүн, түтүн менен түртүшүп, күндө баарын сүртүшүп, бүтөлекте көк түтүндөн гүл түшүп, кожойкелер чарчашат, чарчап башын чайкашат, түтүн деген түгөттүн түгөнбөсүн байкашат. Өф түтүн, өлүп кеткир көк түтүн, өрдөп мурун жүлүндү өпкөбүскө өч бүтүн. Күнү каптайт калааны, түнү каптайт калааны, түйшүк кылып алдык биз түтүн деген баланы. Ал эми жогоруда таталган мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Журтташтардан кабар алып, алардын көйгөйлөрү менен жер-жеринен таанышкан эл өкүлдөрүнүн бул сапары Краснодар шаарында болду. Каныбек Иманалиев, Аида Касымалиева, Жанарбек Акаевтар баштаган жумушчу топ мекендештердин документ маселеси, эне баланын укугу, алардын саламаттыгы тууралуу ой сана пикирлерин угушту. Ошондой эле депутаттар шаар четиндеги айылдардын биринде күнөскана куруп каражат тапкан кыргыз жигиттеринин иштеген жерине да барып баш багышты. Туулуп өскөн мекенде эстегенде көзгө жаш тегеренет. Бирок үй бүлө ата-энени багуу милдети турат. Андыктан иштеп акча табуунун аракети күч. Печат басылбай алган документтер кандай болот деп атам. Мисалы кирип чыкты, бирок кирип чыкканы бар экенде фиксировать, бирок печати басылбай калыптыр. Ошол жагы кандай чече аласыз? Паспорт басылбай калыптыр. Мигрант. Жаш жубайлар бири-бирин Кыргызстандан тапкан. Быйыл түтүн булатып жаткандарына 3 жылдын жүзү болуптур. Тапкандарына ыраазы, айлык жетиштүү. Айылда чоң апасы багып калган баласын гана сагынганы болбосо, үй сатып алып мекенине кетүү алардын башкы максаттарынын бири. Айылда жүрдүк. Кудайга шүгүр эле бар, биякта иштеп кетип. Жакшы эле болду да бар. Анан кайра бияка келиш керек болуп калды, акча тыйын керек болду. Бул жердеги ага-инилер кадимки помидор, бадыраң өстүргөн күнөскана куруп иштешет. Жумуштары бүткөндө эмгек акыларын чогултуп алып кичи мекенге жөнөшөт. Иш чыгып калса кайра кожоюн чакырат дешти. Анткени алар россиялык ишкерлердин ишенимине кирген. Бир жакшы звонок этет. Жумуш болбой калган убакта жакшы, начальник жакшы жардам берип турат бизге. Жумуш болбой атат, кыйналасыңар кеткиле дейт, кетебиз. Конечно, жетсе эмне кылат элек? Жетсе темзелеп бу жерден орустардын көзүн карап эле жашамайт элек, мындай татынакайда, ким эле семьясынан алыска чыкса келсин. Курулуш жаатында эмгектенген журтташтардын ал акыбалын билип, орчундуу маселелери менен жетишкендиктерине күбө болгондон кийин депутаттар Краснодар шаарындагы ар тармакта иштеген кыргызстандыктар менен бет маңдай отуруп баарлашты. Жолугушууга келген аксакалдардын бири пенсияга чыгуу курагына келип калганын билдирди. Эми ага Россия жактан пенсия чегерилет. Бирок тоскоолдуктар кыргыз тараптан толтура. Пенсия алуу үчүн топтоло турган керектүү кагаздарды биздин органдар айлап, жада калса жылдап бербей жатышыптыр. Жерде мен гражданство алдым. Эми запрос жиберди, орустар бияка. 2 ай болду, ушун жооп жок. Эмне десе айтат, сен Кыргызстандан ушинтип кеч келет, кеч жиберет. Эми ошону жанагы интернет деген бар, Кудай го деген мынтип баланча чыкканы чын эле пенсияга. Ошонун кагазын берип койсо мен пенсиямды жактан алат элем да, мен мыйча ала албайм. Кыз келиндердин дагы бир тобу кыйналып жатканын мекендештер айгинеледи. Өтө көп убакытка чейин күтөбүз да. Кыргызстандан
жооп келбейт. Текшерүүдөн өтүш керек дейт, андан кийин анан келиш керек дейт бул жака. А ушул Кыргызстандан биз паспорту жоготкон балдар паспортный столдон форма номер 1 деп коет экен да, ошону мен өзүбүз алдырабыз. Посольствого жиберттирем, ошондон кийин анан кичине тезирээк. Анан ушул жака келип дагы биз көп нерселерди көрүп, таанышып жеринен проблемаларды дагы көрүп атабыз. Ошолорду буйруса барып, ошол жаңы мыйзам жазылса сунуштар менен, ушул мыйзамдын аткарылышын биз дагы бир сыйра анализдеп алсак, анан сиздерди уксак, бир мындай жаңы тепкичке чыгабыз деген ой бар. Жана мындай биздин жарандарга жакшы таасирини жардамын бериш үчүн бул жака келген ар бир биздин жаран мындай официалдуу түрдө келиш керек. Мындан сырткары Сталбек мырза кыргыз балдарынын акчасы күйүп, таза жерден кара тизмеге же тартипти бузбаса деле ар кандай жоопкерчиликке тартылып жатканына күйүп бышты. Ошону үчүн мисалы үчүн ал билбейт өзү. Таза документиң бузулуп калыптыр деп туруп эле 20 миң 30 миңдин акчасын алып туруп, еще плюс сотко киргизип, сот аны аркылуу үйгө депортация менен жиберип атат. Аны эч ким доказать эткен эч ким жок. Мына менин көзүмчө эле бир 5-6 бала ошентип эле кетти. Бала чакырасы калды, чырылдаган тейден калды. Аны эч ким жардам берген жери жок да. Ошондойго бизге мен айтып коем, кадровый юрист керек. Ошол боюнча ал кадровый юристти мен эмне деген? Кайрылыш керек, сотко абжаловать этиш керек. Жок, абжаловать эткен ошол ким билет? Ошону эч ким билбейт. Миграция министрлиги ошол жана онлайн режимде юристке консультация берип туруш керек. Аны баарыңар билесиңер, сотка деген бар. Ошол жака түн ичинде чалып, онлайн режимде консультация турушка керек да. Ошол 3 багыты бар. Кайсы жака барбасаңыз, биз көп жерден ошо правовой безграмотностьтен страдаем. Биринчиси бесплатно памятка кичинекей чөнтөккө салып коюп. Мына сиз аны 2 жай чөнтөккө салып жүрсөңүз, кийин келиңиз берип саласыз. Аэропорттон таркатышыбыз керек. Биздин миграция өкүлчүлүгү таркатыш керек да. Экинчиси онлайн режимде интернет консультация. Үчүнчүсү 2 училище. Алар эмне кылыш керек? Россиянын кайсы шаарында бош орун бар? Ошол бош орунга кайсы специалист алып алышың керек? Жок дегенде чек выбивать эткенди үйрөнүп алды. Жок дегенде сварканы үйрөнүп алды 3-6 айда. Биз бияка даяр мигрантты жиберсек, келери менен жумуш орду болот. Келери менен жана сиз айткандай өзүнүн укуктарын билип алат. Үчүнчү келип алып жумуш истейт да, даяр келип атпайбы. Айрым жергиликтүү ишканалар көпчүлүк сырттан келгендерди мыйзамдуу түрдө ишке албайт. Башында өз укуктарын билбей кыйналгандар толтура. Алардын катарында Азат Сейитмамбетов дагы бар. 9 жыл эмгектенип, анын 8 жылына стаж кошулган эмес. 9 жылым меники стаж кеткен жок да. Стаж кеткен жок. 9 жыл неофициально иштейм. Бул эч кимге жашыруун деле эч нерсе эмес. Потому что фирмадан биз эмеге берсек, миграционный службага заявление берсек, 6 ай мурун дейт да. 6 ай мурун заявление берсек, биринчи дейт, чоң жанагы строительный компаниялар бар экен, ошолор сатып алып коюшат экен. Квоталарды. Биз сыяктуу мисалы үчүн 5 киши, 10 киши иштетели деген фирмаларга квота жок, биз ала албайт экенбиз да. Жумушка орнош үчүн патент алууда дагы көйгөйлөр арбын. Көчөдөн эле жасалма жол менен алгандар көп. Анын өзүбүздүн күйүп бышкан бир өзүбүзгө ушу красный керектүү консул болсо. Кээде дагы налог төлөбөй жасаткандар бар, айынан официальный болсо налог төлөгөндөр бар. Ошо көбүнчө эле неофициальный болуп атат дагы, частныйларга каяка барып эмне алып жасатышты билбей. Ошо турмушунда биз айылдарга барабыз, райондорго барабыз. Бүт мурдагыдан жана 90-чы жылдардагы эмес азыр. Үйлөр турган, машинелер, бүт элдин турмушунда оңолгон. Ошонун себеби бул ушул мекендештер, сыртта иштеп жүргөндөр. Ошолор мына айылдагы, айлападагы турмушун элдин мындай оңдоду да, бала чакасын окутту, көп жардамдарды берип атат. Ошон үчүн сиздердин салымыңыздар Кыргызстан үчүн опол тоодой. Мекендештер менен болгон иш-чаранын максаты алардын көйгөйлөрүн угуп, аны чечүү. Наша программа, как вы сказали, помогает. Сиздер билесиздер, 2013-жылы чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизи жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Каныбек Капашевич тарабынан демилгеленген ошол мыйзамдын аткарылышы тууралуу сиздер менен баарлашып жолугушуп турабыз. Эми алдыда дагы көйгөйлөр чечилип, сиздерге жакшы шарттар түзүлөт деп ишенебиз. Көрсөтүүбүздүн кийинки чыгарылышында Ростов-на-Донудагы документ маселеси, жогорудагы мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу, ийгиликке жеткен мекендештер тууралуу көрө аласыздар. Бейшемби күнү аркыл маселелер саатында дагы мигранттардын маселелери, курулушу бүтпөй турган социалдык объектилер, жол кырсыктары, чек ара соода катнаштары жана башка дагы өкмөттүн көңүл жаздымда калып жаткан көйгөйлөр козголду.
Элден акча чогултуп үй куруп баштап, бирок аягына чыгара албай элди да убара кылып, өздөрү да убайга түшүп жаткан курулуш фирмалары көбөйгөнүн депутат Марат Аманкулов айтып чыкты. Анын айтымында мындай ишеними жок курулуш фирмаларын аныктап, тизмелеп жарыя кылуу керек. Ошондой эле бир нече жылдан бери Баткен мамлекеттик университетинин бага ачылбай келатканы туурасында кеп кылган депутаттар да болушту. Баткен мамлекеттик университетинин ушу жаңы куруу имараты үчүн биздин мэриядан 3,5 гектар жер бөлүнүп берилген. Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министринин алдында жарандык авиация агенттигинин директору Акышев бул аэропорттун арнасына курулуп аткан зданияга курулууга мүмкүн эмес деп уруксат бербей жаткандыгын айтып атышат. Курулушу бүтпөй арабөк калган мектеп Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда да бар. Ысык Көл областында, Ак Суу районунда, Шапак айылында мектеп башталды эле. Ашырбек Бойнунович, ушу мектептин же аягына чыкпай койду да. Мына азыр кыш келатат. Ак Суу районунда билесиңер, кыш бир 6 ай созулат. Кайра мектеп бүтпөй калат да. Ошо боюнча бир так маалымат, акча каражаттары боюнча бөлүнүшү боюнча мага маалымат берип коесузбу? Чек ара жабылды деп эле бир жакты карап отура бербей, Кытай, Индия, Пакистан тарапты да карабайлыбы деген сунуш да айтылды. Мунушуну көргөндөн кийин биз бир эле ЭАЭСти карабастан жана башка коңшу өлкөлөрдү менен иштешибиз керек экенин түшүндүк да. Мисалы Россия менен Казакстандын ортосунда экономикалык санкция болуп, блокада болгондо Украина башка рыноктарды издеп, ошол эле Кытай менен иштешип, ошол күндө биринчи уруксат алган биринчи жылы 18 завод иштеген болсо, бүгүнкү күндө 700дөн ашык сүт заводу Кытай менен иштешип жатыптыр. 2016 жылга салыштырмалуу 2017 жылы саткан продукциясы 1000% өскөн экен. Значит, биз ошол эле коңшу турган Украина кайсыл жакта жатат, биз кайсыл жакта жатабыз. Кытай менен общий границабыз бар. Кытайда 1 миллиард 350 миллион эл болсо, анын жанындагы Индияда 1 миллиард 250 миллион, Пакистанда 200 миллион эл турат. Биз ушулар менен иштешибиз керек. Мугалимдердин пенсиясын жогорулатууну жогорку кеңеш колдосо, өкмөт үн чыгаргысы жок. Даже в городе, проработав 35, 40 и более лет, пенсия в размере назначается только 3400 сомов. Учителя благодарны всему депутатскому корпусу, что мы поддержали внесение изменения в закон по повышению пенсии учителям. И он был одобрен в первом чтении. Но, к сожалению, правительство отмалчивается, не давая положительного заключения, чем тормозит принятие закона во втором и в третьем чтении. Өкмөт жер салыгын төлөөнү мынча эмне убарага салганы белгисиз. Бүгүнкү күндө форма 4 дегенди өкмөт атмена кылгандан кийин азыр айыл жериндеги элдер ушул райондун борборуна келишип банктарга төгүп атышат. Бул салыгы 80 сом болсо, жол киреси келип кетиши 200 сом болуп атат. Көп айылдарда. Андан тышкары банктар ошо 80 сомдук салыкты төлөөрдө 30 сом кызмат акысын алып атышат. Ушул маселени өкмөт тез арада чечип, форма 4-тү кайра ордуна коюп, элдерге жардам бербесек болбойт. Саламаттыкты сактоо министрине эл эмнеге нааразы? Бул Минздравдын ичинде частный лавочка пайда болуп тур. Каалаганын жетекчини жумушун узартып коет экен. Каалаганын конкурска ыргытып коет экен. Кечинде жумуштан кетип эртең менен келсе эле креслосунда бөлөк киши отурат экен. Бул менчикке айланып алыптыр. Батыралиев деген бир министрибиз. Бишкек ТЭЦин толук иштетиш үчүн эмне кылыш керек? Мына август айында Бишкек жылуулук борборунда реконструкция бүтүп, 2 жаңы энергоблок ишке кирди. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү ошол ТЭЦтин кубаттуулугу 50% иштетилип атат да. Анткени эксперттер айтат, ошол 2 энергоблокту иштетиш үчүн толугу менен 1,5 миллион тонна көмүр керек экен. Бүгүнкү күнү ошол балыкчы Каракечи темир жолун 183 километр узундугун салып баштабасак, хотя бы ошол проектти баштабасак, Каракечени унутуп койсок болот. Эч качан Каракечи толугу менен иштей албайт. Жакын арада күйүүчү майлоочу майлар кымбаттаганы турат, бирок бул боюнча өкмөттүн алдын алуу иш-аракеттери анча байкалбайт. Мен маалыматым боюнча биздин мамлекетте дизелдин запасы ашып барса 1-2 жумага жете турган эле запас бар. Пошлина менен эгерде чыга турган болсо, дизелдин, бензиндин баасы жок эле деген 2,5 сомго дагы кымбаттайт.
ушул боюнча эч кандай маалымат же нефтетрейдерлердин ассоциациясы коомчулукка бербейт, же өкмөт бербейт. Бардыгы мындай эч нерсе болбогондой эле алып барып атат да ишти. Ошондуктан ушул индикативный балансты түзүүдө жооптуу, тиешелүү өкмөт мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартууну мен талап кылат элем. Депутаттар мына ушул жана башка маселелерди өкмөттүн кулагына күмүш сырга кылып илишти. Эми анын канчасы ишке ашып, канчасы унутта калат, аны убакыт көрсөтөт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков 7 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Тогбаевалар менен бирге Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган иш-чарага катышты. Иш-чаранын алкагында үркүндүн жана саясий репрессиялардын курмандыктарынын 2010 жылдагы апрель элдик революциясында каза болгондордун мемориалдык комплекстерине Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө гүл чамбарлар коюлду. Андан тышкары ата бабалардын арбактарына багышталып Куран окулду. Элеттеги көйгөйдү эл өкүлдөрү менен талкуулоо натыйжа берери бышык. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү жергиликтүү кеңештин депутаттарын парламентте кабыл алып келишет. Бул ирет алыскы Аксы районунун Кызыл Туу айылдык кеңешинин депутаттары келип өз сунуштарын ырасташты. Аксы району тоо койнунда жайгашып, сары челек баштаган туристтерди кызыктыруучу керемет жерлери көп. Мындан улам чет элден келгендердин саны да жыл санап өсүүдө. Бирок жолдордун начар абалынан эс алуучуларга жакшы шарт түзүлбөй келет. Жолдун бүткөрүлбөгөнү көп ошо маселелер жаратылууда. Чаң маселеси ошо көрүп келген адамдардын дагы кыйынчылык тартып келгени бир топ маселе жаратууда да. Район аймагында электр энергиясын жеткирүү да көйгөй жаратып келет. Чейрек кылым мурда орнотулган зым кармоочу карагайлар эскилиги жетип, алмаштырууну талап кылууда. 67-64 жылы курулган ондук линиялар алмашпай турат. Азыркы убакта чөптүн башы кыймылдаса бизде свет өчүп кыйнайт да. Күнү кура эмес өчөт. Ушу электр столунда бир жагына карап, бир оң жагына чечип, ремонт кылбаса быйылкы жылы биз кыштан чыгышыбыз күмөн болуп атыр да. Ал эми жаз айларында селдин каптоосу жергиликтүүлөрдүн негизги коркунучу болуп калган. Табигый кырсыктын кесепетинен жабыр тарткандар көп. Айылдан келген өкүлдөр ушул маселени чечип берсе деген үмүт артышууда. Эң биринчи Аксы районунда сел кетип, элге жер жок, участок. Анан селди айылдын Кара Суу айылын айрыкча алдын ала иш кылуу керек. Эң биринчи маселе. Сел каптагандан кийин кеч болуп калып атат. Ошон үчүн азыр мына күз мезгили жамгыр жаан чачын аз. Ошондуктан азыртан баштасак элге жеңил болмок жазым. Мындан башка көп маселелерди тизмектесе болот. Маселен, Аксыдан өндүрүлгөн жер жемиштерди иштетүүчү атайын завод курулса, жергиликтүүлөргө жакшы шарт түзүлөт эле. Сары челек жергесинде мөмө жемиштер, ошо жылгын айылдарында мөмө жемишти иштетип чыгара турган бир заводчо Кызыл Туу, Кара Суу, Кара Жыгач айыл өкмөттөрүнүн ортосунда ушундай бир ишканалар курулса деген үмүт тилектерибиз бар да. Ушуларга кандайдыр бир деңгээлде жардам берүүнү өтүнөт элек. Кезек саясаттан сырткары рубрикасында эл депутаттарынын арасында да ар өнөргө шыктуулары, таланттуулары бар. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Кээ бирлери спорт менен машыгып сергек жашоону тандап алган. Ал эми айрымдары чыгармачылыкка жакын. Бүгүнкү биздин конок жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Ал жаш кезинде көркөм тасмага тартылуу үчүн сынактан жеңип, башкы каармандын ролун аткарган. Кайча экөөбүздүн күндө эле киного тартылып аттык эле. Жөнү ар көрөйүнчү деп кастингке түшүп мен утуп алгам. Анан бул дагы талант. Ошол жерде жаштар көпчүлүгү ошо киного ойносом дегендер, ошол тармакты бүтүп окуу жайын бүткөндөр баары кастингке түшүп аткан экен. А мен жөн эле окуу жок, билими жок эле барып, мага кандай айткан боюнча образга кирип ойноп бердим. Ошол себептен мен бул кастингди утуп алып, ошо биринчи кадр деген Садык Шердин биринчи киносунда мен ошол браток, большой браток деп коет, ошол ролду ойноп берген да. Болчу, биз деле кол коелу. Ой, коозураак болсун деп атам. Коозураак болсунчу. Коозураак. Бандиттин ролу да, бандиттин ролун аткарганбыз баягы. Ошого түспөлдөштүрүп, менин баягы кебете кепширимди, түзүлүшүмдү карап туруп, мен баягы спортсмен
спорт менен заниматься этип телосложение мындай көрүнсөм ошого ылайыктап анан ошондой тартылгам да. Эми кырылдаган үнү мындай өзү супер кудул болуп элге ошол үнү менен таанылган адам да. Анан баягы мен кээ бир тойлордо, кээ бир жерлерде ошо күмөндөрдүн үнүн туурап, ошонун айткан сөздөрүн айтып койсом эле баары тең каткырып калышат да, күмөндөрдүн өзүндөй кылып туурайт турбайсың деп. Анан мен баягы жаштардын сынагынан сынбайсыңбы деген телепередачада бар, аны жаштар айтып калды, сиз туура ушул сиздей болуп сурап калды эле. Мен күмөндөрдүн бир окуясын айтып бердим да, күмөндөргө тиги суроо берип атат дейт да, бир жаш кыз журналистка. Аксакал, сиз канча жыл туудо жылкы бактыңыз деп, орус Абрусевский кыз окшойт. Анда күмөндөр жооп берип атат дейт. Карындашым, ой, бир 35 жыл болуп калды окшойт деп кырылдап. Анан анда Аксакал, жылкынын бир жаман жуман мүнөздөрү сизге жугуп калган жокпу десе, Кудай сактасын деп коет дейт. Врач болуп, главврач болуп отуруп, чечилип келгиле деп атам деп мындай улам. Чечилип келгиле деп атпайм мен силерди дегендер. Анан баягы чечилип келип турсачан болуп кирип, эми давай эмнеге ооруйт десе, ой Аксакал, биз больницага көмүр алып келди элек деп. Ошондой бир өздөрүнүн жанакы бул оорунун түрү көп экен деп анан өзүнүн үнү менен которуң жаман оор экендей. Жана кровать матрасын алып коюп сеткасына каршынып өлүп атышат деп мисалы. Мен балалыгымга мен арманы жок өттү да мен кандай деп айтсам болот сизге. Менин балалыгым өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ошол убактагы да. Азыркы түшүнүгүм болгондо андан да сонун болмок экен, бирок ошол убакта ошондой эле түшүнбөй эле балалыгымды өткөзгөнүм жакшы болуптур да. Эмгектенсем экен, үйрөнсөм экен, тигил спортко катышсам экен, окусам экен, анан калганын баары тең оюн, күлкү, тамаша, балалык кезде чарчабайсың, тияка бармай, тең туштар досторуңду тим эле жаныңдай көрүп, классташтарыңды жаныңдай көрүп, ошондой сезим менен эч бир мындай лишний жаман бир ою жок, мындай святой бала болуп таза чоңойгон да. Көкөмөрөн деген суунун жээгинде Гүрүл деген, Кызыл Ой деген айыл бар, Сузамырда. Ошол айылда 2 тоонун ортосунда албан бийик тоолордун башында аттын кулагы менен ойноп чоңойгон жигитмин да. Пейши болгон Нурлан Төрөбеков, мен анда шаардын төрагасы. Шуну азап менен салдырганбыз. Муну кайта красный этип сырдап өзүбүз алганда ушинтип турабыз. Элден корунуп качып эле, анан мен деген элитамын деп эле өзүн мындай чоңураак сезип, бийигирээк сезип эле коростонсоң, конечно, эл жаман көрөт. Элдин арасында эл менен карапайым эл менен сүйлөшүп аралашып жүрө берсең, эл деле түшүнөт. Бул өзүбүздүн бала, бул түшүнөт деп эле мамиле кылышат. Азыр деле кыялданбайм. Мен депутат болоюн, ушу аябай кыялданып, же болбосо өтпөй калганда ушул кайгыга батып кээ бирөө тим эле ушул өлгүсү келип, тим эле кыйналып жаман болот да. Мен депутат болом деп деле мындай кыялданган жигит эмес болчумун. Өнөрүң болсо өргө чап дегендей таланттуу, билимдүү инсандарыбыз арбын болсун. Ошону менен Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүү соңуна чыкты. Аны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктардан кабардар болуу үчүн Парламент радиосун угуп, Кеңеш KG сайтына кириңиздер. Жакшы калыңыздар.